Ушу жашай турган үйүң бар, жей турган тамагың бар. Сен кийимдериң менен билесиң, толук бир магазин толтуруп койсо болот. Менин оюмча мен жаман жолдош болгон жок. Сага ким айтты? Ошонун баарын алып берип койсоң, аял бактылуу болот деп. Мага сенден вниманияң керек болчу. Деги эле бул дүйнөдөгү баардык аял затыначы ушу силерден эркектерден бир вниманияңар жетпейт да. Мен сага турмушка чыкканда сенде эчтеке жок болчу. Бир тыйының жок болчу сенде, Султан. Тескерисинче сен 1,5 миллион карызың, 2 кредитиң бар болчу. Мен ошого карабастан сага турмушка чыктым го. Анткени мен сени сүйчүмүн, Султан. Сен да мени вниманияң менен, поддержкаң менен, заботаң менен багындыргансың жүрөгүмдү. Чынын айтсам, мага сенин ошол акчаң, үйүң, алып берген кийимдериңдин такыр керек эмес. Ошол 1,5 миллион карыз болуп, кайра кредитке батып калбайлы деп. Ошонун артынан кайра жокчулук түшүп калбасын дедим да. Демек мен эки жерден тең бактылуу болбойт экенмин да, Же жокчулукта жашайт экенмин, же болбосо сенден внимание күтүп, жалдырап отура беришим керек экен да, Эки вариантта тең мен бактылуу боло албайт экенмин, Рахмат. Жанда эмне кыл деген турасың анда? Же мындай жактырбайсың, же тигине жактырбайсың. Мен деле кыйналып кеттим. Сон. Аябай сон. Сен кыйналба. Только эле сен кыйналбай эле койчу, макулбу? Деги эле экөөбүз бири-бирибизди кыйналбай эле коелучу. Мына убагында жетип бүттү экөөбүздүн эс алганыбыз. Махырыңдан да кутулдуң, төлөдүң. Рахмат сага. Эми мыйзам чегинде эчтекебиз жок, барып туруп. Тоскоолу жок, ажырашсак болот.